Кандайсыздар, 2 күндөн бери жалпы кыргыз элинен маанай жок. Ага болсо ошол кечегиде 23-үндө үй бүлөлүк конфликттин негизинде каза болуп калган кыз себепкер болуп атат. Жалпы кыргыз эли ыйлап, жүрөктөрү ооруп турган кез. Баягы менин апам айтып коет эле, бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйдун мүйүзү зиркиреп оорутат депчи. Ошондой болуп азыр баардык эле айымдардын өзгөчө маанайы жок болуш керек. Мындай окуялар эмнегедир Кыргызстанда бир 3 ай, 6 ай аралыкта катталып атат да. 2023-жылы дагы Чынтемир деген мырза бир үй бүлөнү, апасын, баласын, кызын 3 адамды өлтүрүп койгон. Бул дагы ошол бытовой бир конфликттен келип чыккан да. Андан кийин Айтурган деген кызыбыздан айрылып калдык. Андан кийин Каракулчада 20 жылдыктан кызгануунун негизинде аялын өлтүрүп койду. Анан кечегидеги мындай нерселерди көрүп биз албетте ыйлап, бийликке сын пикир айтып, карабайсыңарбы, мынтпейсиңерби деп калып калсак болот. Бирок ошол эле учурда биз мындай бир рационалдуу, жакшы бир сунушубузду дагы киргизсек болот. Жеке менин сунушум: биринчи мезгилде биз үй бүлө паркын жасашыбыз керек. Бизде Кыргызстанда үй бүлө паркы жок. Мен билишимче, эгерде бар болсо жазып коюңуздар, кайсыл жерде үй бүлө паркы бар. Бул жерде Держинка бар, бул жерде Молодая гвардия тиякта, Ынтымак деген, Дружба деген, Азербайджан деген парк бар, бирок үй бүлө паркы бизде жок. Биз үй бүлө паркын куруп бериңиздер, урматтуу жетекчилер. Ал үй бүлө парктын ичинде музей болсун. Ошо музейдин ичинде мына каза болгон кыздардын айкели, тарыхы жазылсын. Биз каза болгон кыздарга айкел кура турган эле мезгилге келип калдык. Аларга айкел тургузуш керек. Ал эми экинчи сунуш болсо, биз өзү Билгирим академиясы ушул психология багытында иштеп жатканыбызга байланыштуу биз азыр үй бүлө институту боюнча жакшы бир платформа иштеп чыгып атабыз. Негизи сиздер билесиздер, Гапыр Мадаминов агайыбыздын демилгеси менен, күч аракети менен ата энелер мектеби ишке ашкан. Ата энелер мектебинин основной мындай багыты бул балага туура тарбия берүү. Биз болсо ошол үй бүлө мектебин азыр иштеп буга чейин эле аракет бар болчу. Анан азыр дагы ошо жакшы форматта киргизейин деп атабыз. Үй бүлө мектебин 2 багытта. Биринчиси бул үй бүлө кура элек жаштар үчүн 9-10 жаштан эле алабыз. Ал деле ошо мектеп базасына балким сунуштап көрөбүз, бирок жеке частный форматта да сунуштап ишке ашырганга аракет кылабыз. Сиздер билесиздер, динде 9 жаштан 11 жаштан кыз балага, эркегине деле кызына деле намаз окууну парыз кылган. Демек 9 жашта физиологиялык, психологиялык жактан адам уже калыптанып калды. Ал толук кандуу өзүнүн кылган иш аракетине жоопкерчилик алат деген сөз. Ошон үчүн 9 жаштан баштап эле биз балдарды үй бүлөгө даярдашыбыз керек. Аялдарды сыйла, аялыңды урба, кандай нерсе кылса дагы сөз менен жакшы бир конфликтти чечип алса болот деген нерсени баланын мээсине куя бериш керек. 9 жашынан эле. Биринчи багыт ошол. Экинчи багыт болсо уже курулуп калган үй бүлөлөрдүн конфликттүү ситуациясын чечкенге жардам берүү. 3 баласы бар, 5 баласы бар, 7 баласы бар, бирок постоянно конфликтный ситуацияда жашаган үй бүлөлөр бар. Ошолорго көмөк көрсөтүү платформасын иштеп жатабыз. Жана каза болгон эженин деле таркаган видеосун карасаңыздар, ал жерде эмесинде, аудио записинде айтылып атат да, мен жададым, мен 10 жылдан бери ушундай эмеде, мамиледе жашап келатам депчи. Демек, анын күйөөсү кече эле аны аты өлтүрүп койгон, жөн эле бактылуу жашап жүрүп анын аты өлтүрүп койгон жок. Буга чейин конфликтный ситуациялар болуп келген. Анан бир видеода таркаптыр, то что жана үйүнө кирип баратканы, аны деген кыйнап, урдап жумушунан алып кетип, анан барып өлтүрдү деген версия айтылып атат. Анан экинчисин айтып атпайбы, жок, аны кыйнап урдаган эмес, а спокойно өзү эле барган деп атпайбы? Эмне үчүн ал аял, каза болуп калган эжебиз эмне үчүн спокойно барды? Үй бүлөдө конфликтный ситуация постоянный болуп атканда уже көнүмүш адат болуп калат алчы. Постоянно урушуп талаш болгондо ал көнүмүш адат болуп калат. Анан бир дагы адам, биз өзүбүздүн өлүмүбүздү билбейбиз, туурабы? Качан өлөт экенибизди. Өлүмдүн артынан биз барбайбыз да. Өлүм бизге келип атпайбы? Байкуш эженин туулган күнүндө дагы өлгөн күнү да бир болуп атпайбы? Ал эже спокойно, конечно, барат. Ал күйөөсү менен постоянно эле урушуп жүргөн, жана күйөөсү мененчи, и спокойно кирди, гүл көтөрүп кирди. Анан киргенден кийин ошол каргашал окуя болуп атпайбы? Ошон үчүн мындай окуялар алдыңкы 5 жылдыкта, 10, 20, 30 жылдыкта кайталанбаш үчүн биз кыргыздын каада салтындагы баалуулуктарды, жазылбаган мыйзамдарыбызды мындай көтөрүп, ошону мындай модага айлантыш керек да.
радикальный жол деген мындай, мисалы үчүн сен аялыңды өлтүрсөң сени дагы өлтүрөбүз, сени да башыңды алабыз, дарга асабыз деген жол менен биз тартипти орното албайбыз да. Биз жакшы бир ошол тарбиялык жааттагы вариантты көбүрөөк колдонушубуз керек. Албетте эми кылмышкер ал жазаланат, ал өмүр боюга кесилет, ал дагы жазасын тартат, бирок өлүп калган аялды биз бир туугандарына кайра тирилтип бере албайбыз да. Ал өлүп калгандан кийин болду, эчтеке кыла албай эле калып калат экенбиз. Ага жеткирбей, мисалы өлүп калгандан да мурда майып болгондор бар, бир кулагы укпай калган, бир көзү көрбөй калган, ушул күйөөсүнүн уур токмогунун негизиндечи. Ошон үчүн ушул нерселерди алдын алыш үчүн тарбиялык жааттагы платформаларды, программаларды көбөйтүш керек. Урматтуу менин көрөрманым, угарманым, сизде үй бүлө институтун бекемдеш үчүн кандай сунушуңуз бар? Комментарийге жаза кетиңиз. А биз болсо буюрса 2026 жылга жакшы ниет жарымырыз деп коет, жакшы долбоорлорду ишке ашырганга аракет жасайбыз.